жааган жамгыр карга айланып, тоо этектери эмтеден эле ак тоонун кийди. Ошентип синоптиктер болжолдогондой кыш ызгаары күз айларында эле кырын көрсөтүүдө. Мындайда бизде жылуулуктан тышкары жон тери менен өткөрө турган жол маселеси курчуйт. Айрым ашуулар бир нече убакытка жабылып калса, эл аралык маанидеги Ош-Бишкек жолундагы төө ашуу менен ала элде унаа тыгындары жаралууда. Биздин кабарчыбыз Айжан Омолдошова атайын ашуудагы абалдан кабар алып келген. Кыштын алгачкы кары сезилип, тышта суук болуп баштады. Кышкыга отунду кенен камдоо менен бирге эле темир тулпары барлар кыштын камын жеп, автоунаанын дөңгөлөктөрүн алмаштыруусу керек. Болбосо калаа ичи мындай турсун, ашуулардагы абал кыйындап кеткидей. Апта аралыгында Коомдук биринчи канал ашуудагы айдоочулардан кабар алалы деп төө ашууга сапар алдык. Кар жаабай эле күн чайыттай ачык болуп тургангабы алгач ашуунун этеги жылуудай эле сезилет. Унааларда эле эч тоскоолдуксуз өтүп, жол капкара баары ойдогудай болуп турду. Качан гана ашууну ортолоп калган кезде баары башталды. Жогору тараптан соккон шамалдан улам жолдун теңин учкан карлар жаап бурганак башталды. Андан ары өйдө эле отуруп, туш келди токтогон унаалардын тыгынына туш келдик. Кээси дөңгөлөккө чынжыр байлап алып турса, айрымдары жайкы дөңгөлөк боюнча тайгаланып, машиналарын түртүп, эптеп ашуудан өтүүнүн айласын кылышууда. Bir saatte yol kaldı Turganska. Tünelden çıkıp öyle Turganska bir saatte yol kaldı. Birine yol vermeyip yol yok. Başka ne kayık var olsun. Tünelden KAMAZ'larda очередь менен өткөрүп атат. Ошондуктан ошол пробканы создавать этип атат. Бул ылдый жактан контроль кылгандар жок болуп атат да, ошо ылдый жактан контроль кылган болсо ушундай болмок эмес. Биз төө ашуунун эң башына чыгаарда 1-2 чакырымдай эле убакыт калды эле, бирок 1 сааттан бери мындай машиналардын тыгынында кабылып калдык. Өйдөдөн ылдый түшүп келаткан айдоочулардын айтымында оор жүк ташуучу унааларды туннелден кезек менен өткөрүп жаткандыгына байланыштуу ушундай тыгындар болуп жатат. Анын үстүнө жолдун тайгактыгы да тоскоолдугун жаратып жатат окшойт. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, жолго кандайдыр бир таш кум чачып, жол болсо тыгын болгон унааларды тейлеген деле киши жок. Телевидениеден тартып жатышат деген кабар жеткенби же түшкө жакын ишти баштайлы деп күтүп жатышканбы? Айтор биз качан гана туннелге жакын келгенде кар тазалоочу бир техника жолдун жээгин тазалап сүрүп баштады. Бир заматтын ортосунда жолдогу кар дагы жанатан тыгылып турган унаалар дагы азайып калды. Болгону жолдогу абалга жооп берген номер 9-жол курулуш ишканасынын кызматкери начальнигим жок деген жүйө менен маалымат берүүдөн караманча баш тартты. Ошол тетиги жерге барсаңыз, машинелерде грейдер техникаларын алып. Атым Жамил. Жамил, эмеле келатканда мен чоңдорду көрсөм алмакмын. Чоңдор жок. Сиз таанып алсаңыз каяктан көрөсүз аларды? Формасынан тааныйм. Ошол жерге барың, азыр мага чалсам биз азыр пробкада машина сүйрөп чыгып атабыз дейт. Келселер бияка жибер дейт. Ошол жерге барсаңыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү болсо болгону туннелдин ичиндеги абалга жоопкердигин билдирип, жагдай жайында экендигин айтты. 2 сааттай пробка болду, жол ачылды, машиналар кой берилген. Аз болгон бияк борон болгондуктан серпатинге эме болуп атты, гурт куруп коюп атыр. Летний баллондор менен туруп калып атат чоң машиналар. Биз ошо туннелдин ичинде машиналар калып калбаш үчүн эки жакты тозуп, мындай карап кой берип атырк. Кезеги менен болсо дагы унаалар өтүп жатканы менен кыштоого айталып келаткан малга убал болду. Таң эртеден Суусамурдан 400 кой айдап чыккан Адыл Абдыкеев туннелге келгенине 4 сааттай болгондугун айтат. 1,5 саат убактыбыз өтүп кетмекпиз. Ана мына деп эле кармап атат, борон. Койлор өлүп калса жооп бербейт бул туннелдин эмелери. Нар жак бүт пробка дейт, бер жак бүт пробка дейт. Туннелди иштеген киши адам жок, жолго шагыл чачкан бир күрөк. Өтүп кетиш керек болуп атат, эртерээк кандай кылабыз билбейм. Койлор ачка жатат, ачка турат 4-5 сааттан бери. Кой бирдеме жооп бере албайт алар. Мен өзүм жооп берем. Мына ошентип күн ачык жарык болуп турганда эле ашуудагы абал ушундайча. Ал эми кышы жайы ашуу аркылуу каттап жүргөн айдоочулар мындай жагдайга көнүп деле калгандай. Качан тиешелүү тараптан келип тыгынды жөнгө салат деп күтүп отурбастан бири-бирине жардамга келип, бири түртсө, бири айдап тайгактан өтүп кетүүгө аракет кылып жатышты. Айткандай жол курулуш ишканасынын өкүлү айткан начальникти ашуудан кайра түшүп келаткандагы тыгындан да көрө алган жокпуз. У нас здесь в Нижнем Джале постоянно выключают свет. Особенно бывает это чаще всего днем.
Ал ортодо кыш башталбай жатып свет өчүрүлүп жатканынан нааразы болгон бишкектиктер коомдук 1-каналга кайрылышты. Жарыктын маал-маалы менен өчүрүлүшү Ордо калаанын 1-2 аймагында эле эмес, дээрлик бардык райондордо катталып жатыптыр. Ак Ордо конушунун тургуну Айдар Кененбаев 2 жаштагы кызын карап кечке үйдө болот. Бирок светтин жоктугунан сыналгы көрө албай же чай кайнатып иче албай, күн жылый калса эле кызын көтөрүп эшикке чыгат. Суук кандай түшөт, свет жок калат. Жалгыз бир трансформаторду карап отурабыз. Мына мурда күн эле кирели кечке өчтү свет. Дагы жакшы үйгө от жагып алып, ошо менен дагы балдарыбыз үшүбөй, ошону менен дагы немеден чыгып кеттик. Бул эки аймактан сырткары Бишкектин Көкжар конушунда Чапаев, Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жана Достук Кичи районунда, ошондой эле пригородныйдын тургундары 2 күндүн биринде свети жок отургандарын кабарлашты. Түндүк электр кызматы болсо жагдайды суук түшкөндө токтун чыңалуусу менен байланыштырууда. Маевка айыл өкмөтүнө караштуу МТФ-2 деп аталган айыл аймагында абал бир аз башкача. Бул жерде кышкысын гана эмес, жайкы Саратанда дагы светтер тез-тезден өчүрүлүп турат. Айыл тургундары арыздарын көтөрүп алып, 1 жылдан бери барбаган жери, какпаган эшиги калган жок. Бирок өзүңүздөр көрүп турасыздар, учурда дагы свет жок, эч кандай жооп боло элек. Азмаз шамал болду, өчүрөт. Азмаз кар жауду, өчүрөт. Тургундардын айтымында жарык өчүрүлгөн сайын тиешелүү тараптардын бардыгына телефон чалып чыгышат. Бирок ушул кезге чейин жарытылуу жооп ала алышкан эмес. Айыл өкмөттөн баштап акимчиликке, түндүк электр ишканасына дагы кат жазышты. Андан бери өчүрүүнүн себебин түшүндүргөн жан жок. Свет менен суу чыгат бизде. Жердин астынан насос менен. Свет жок болгондо суу бир жайдын күнү жарым сааттын ичинде жок болот. Ошондо биз чака көтөрүп алып, көрүнгөн кошуна айылдын баарына чуркайбыз. Чай ичкенге суу бердип, ошондо биздин көйгөйүбүз чечилбей келатат. Кыштын күнү болсо мына башталды. Мына сентябрда башталды. Через день жумасына 2 жолу эртең менен таң атпай саат 5-ке мектепке окуучулар кетип аткан убакыт өчөт. Коомдук 1-каналдан бул сюжет кетери менен өкмөт башы маселени жеринен чечүү тапшырмасын берип, тиешелүү тараптар иликтөө иштерин баштады. Улуттук Энерго Холдинг компаниясынын жетекчиси биз менен байланышып, эч кандай убактылуу өчүрүүлөр болбой тургандыгын айтып, быйылкы кышка даярдык жылдагыдан жакшы экендигин маалымдады. Бүгүн ушул октябрь айынын акыркы күндөрү болуп атат. Жайды жайлата үлгүрбөгөн участкаларды ушул 1 ноябрга чейин бүтүрүү иш пландары каралган болчу. Жуманын аягына чейин дагы ушул иштер бүтүрүлөт. Биз күнүмдүк иштерибизди атайын ушул сайттарга илебиз, ал сайттарда жазылат. Бул окуядан кийин кайсыл аймакта кышка даярдык кандай экендигин текшерүү ого бетер күч алды. Ишемби күнү күн суук болгонуна карабай Улуттук Энерго Холдинг компаниясы журналисттерди пресс-турга чогултту. Алгач эле Бишкек жылуулук берүү ишканасынын кышка болгон даярдыгы көрсөтүлүп, Ордо калаанын от казанына жагыла турган көмүр былтыркыдан 10 000 тоннага көп экендиги айтылды. Биринчи жолу ушундай толуп турат, 330 000 тонна көмүр бар. 330 000 тонна бул былтыркыга караганда дагы 10 000 тоннага көбүрөөк. Ошон үчүн биз айтып кететтик, ушу шаардын тургундарына быйыл өчүрүүлөр болбойт. Электр энергия үзгүлтүксүз баардыгына тең берилет деп. Анан жалпысынан биякта реконструкция иштери дагы параллель түрдө жүрүп атат. Эмдиги жылы Кудай буйруса күтүп турабыз. Мынакей жаз айында 1 блокту тапшырып, анан кийин эмки кышка даярдык сезонуна жаңы ТЭЦ толугу менен иштеп, жаңы кубаттуулукту жаңы ТЭЦтен ала баштайбыз деп. Андан ары шаардын түштүгүндөгү кичи райондорду ысык суу менен камсыздап туруучу жаңы аккумулятордук бактын ишке киргенине күбө болдук. Бул жерге жалпысынан 46 миллион сом өлчөмүндө каражат сарпталган. Жаңы жабдык эртели кеч жетишсиз болуп жаткан ысык суунун берилишин жөнгө салат. 4000 куб суу керектүү көлөмдө биздин шаардын жарандарына сууну өз учурунда өз убагында жеткизип берүү максатында курулган. Бул өзү жалпы баасы 46 миллион болгон. Ошо 46 миллион ичинде ушу баардык куруу иштерин, даярдоо иштерин баардыгы ушул аткарылган 46 миллион сомдун тегерегинде болгон. Бул азыр мындай айтканда суу берүү, жылуулук берүүнүн бирден бир жакшы бир жогорулатуу иш аракетинин негизинде жасалган бул азыркы биздин аккумулятор батареяларда. Бишкек шаарындагы электр энергияны жакшыртуу максатында быйыл 2 көмөк чордон толугу менен жаңыртылган. Анын бири Кала борборундагы Восточный көмөк чордону болсо, экинчиси Кызыл Аскер көмөк чордону. Бул аймактарда мурда трансформаторлор 1966 жылдан бери иштеп, эскилиги жетип бүткөн болчу. Бул центрда болгондуктан өзүңөр билесиңер, бүт акыркы убакта жылдарда только центрде өсүп атат. Мына чоң кабаттуу үйлөр курулуп атат.
ошондой эле коммерческий центрлер курулуп атат. Ошон үчүн ушул подстанцияны тандап алганыбыз реконструкция ошол себептен да бул жерде көп өчүрүүлөр пайда болчу. Ошон үчүн бул подстанцияны тандап алдык. Ал эми центральный 6 деп аталган көмөк чордондун бир топ жабдыктары дагы заманбап талапка ылайыкташтырылды. Иштөө мөөнөтү эчак бүткөн жабдыктар 50 жылдан бери эскирип калганына карабай иштетилип келген. Эми бул көмөк чордондун кубаттуулугу бир канча эсе жогорулады. Бул жабдуулардын максаты бизди элдерибизге, Кыргыз элине электр энергиясын сапаттуу бериш үчүн ушу колдондук да. Анан бул жабдуулар алмашканда дагы бул подстанциянын эме көмөк чордондун өзүнүн кубаттуулугу артылды да. Бул жерде заманбап микропроцессорлук реле жабдыктары турат. Аларда баардык өчүрүүлөр канча ток менен өчтү бүт баары жазылып турат. Ошентип өкмөт башчынын өзүнүн көзөмөлү менен эми кышка карата даярдык көрүү маселеси дагы да улана турган болду. Анткени жылуулук ишканаларын отун, көмүр жана электр энергиясы менен камсыз кылуу, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр, бийиктүүлүү райондордун калкына электр энергиясы үчүн компенсацияларды төлөө жана башка чыгымдар үчүн деп өкмөт 4 миллиард сомго жакын каражат бөлдү. Айжан Омолдошова, Тимур Сыдыгалиев, Элдияр Асанбаев, Коомдук 1 канал, Жума Кайрык.